Konuğuzlar Mağacadan biraz cılınızlar. Jetekçimiz kelip otat. Aldıdan bir adam şunos bolunuzlar. Kulayım kızmatınızı kabul kılsın. Var bolun. Bekemden solup versin. Barınızga şükür. Мьянма менен Таиландда болгон жер титирөөгө байланыштуу Кыргызстандын Индия жана Малайзиядагы элчиликтери тиешелүү мамлекеттик органдар менен байланышта иш алып барууда. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, жабыркаган кыргызстандыктар боюнча маалымат жок. Учурда маалымат такталууда. Кыргызстандын Индиядагы жана Малайзиядагы элчиликтери Мьянма жана Таиланддагы кыргыз жарандарын кооптуу аймактардан алыс болууга жана сактык чараларын көрүүгө чакырат. Өзгөчө кырдаал жаралган учурда төмөнкү номерлерге байланышса болот. Мьянмадагы кыргызстандыктар үчүн Индиядагы элчиликтин номери +9 195 999 217 79. Таиланддагы кыргызстандыктар үчүн Малайзиядагы элчиликтин номери +91 95 60 11 82 67 номерлерине байланышыңыздар. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарындагы иттер массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахаровага карточка, ДМС, ИНН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7929 541 02 05. Гарантия менен айтам. Бул күндө өтөт, 1 жылда өтөт, 2 жылда өтөт, президенттик шайлоодо кирет. Мен адамдардын характерин билем, эмнеге жөндөмдү экенин билем. Силер деле билип калдыңар. Эгер ошол система өтө турган болсо, бизде Өзбекстан эмес, Казакстан эмес, Түркмөнстан болот. Мына биз азыр характерибиз менен сыймыктанабыз. Көз каранды эмес, биздин депутаттар талашабыз дейбиз. Эгер андай тартип келе турган болсо, мына элге дагы мен жоопкерчилик менен айтам. Түркмөнстандын парламентинде отуруп жүгүнүп туруп кол чаап турасыңар. Бар арабызда жүгүнүп туруп кол чаап тургандар. Талап кылса жүгүнүп туруп полусогнутым положение будет аплодировать. Келет ал. Келип атат. Каалоочулар айтып атат. Тандагыла. Эл журт. Парламент. 2 жол бар. Тандап алгыла. Акыры баягы чуулгандуу улуттар аралык козутуу деген мага кошкол кылмыш иши аяна чыгып, кечээ соттон кутулуп чыктым. 100 000 сом штраф төлөдүм мамлекеттин пайдасына. Свердлов рай соттун өкүмү менен Бишкек шаарынын. Өкүм мыйзамдуу күчүнө кирди. Эми унутуп калгандарга эскертип кетейин, эсиңерде мындан 4-5 ай мурда бир аферисттердин улуттун атап койдум деп МВД 2 күнгө кабылып койгон. Ага чейин мен 1 жылда ошол аферист, мошенник, алдамчы миллиондор жеп кеткендердин бетин ачып интернетке чыгарып жүргөн үчүн 150 миллион сом кайтарып бергем. Бул расмий түрдө УВДнын тергөөчүсүнүн. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Аты жөнүм Алимов Тастанбек, 1999 жыл төрөлгөнмүн. Түкөстүн ломкүст оорусу менен төрөлгөнмүн. Анан азыркы учурда сколиоз менде 4-степенге келип калды. Дем алышым кыйындап, ички органдарым кысып, санчкылап, грудная клетка уже көрүп атасыңар, ушул жерге чейин көтөрүлүп кетти. Арткы жагым видеодо көрсөтөбүз. Азыр ошого кичине мага акча керек болуп атат. Чет өлкөгө барганга Индия, Турцияларда 45 000, 50 000 деп атат сумманы. Азыр Египетте мен көрүп атам, Германия, Египет жакшы болуп атат экен. Ошол жактардан мен клиникаларды онлайн издедим. Ал жактарды сүйлөшүп көрбөдүм, бирок отзывдарын көрдүм. Алар кымбатыраак айтып калышы ыктымал. Ошондуктан мен мага кичине жардам берип коюшуңарды суранам, кыргыз элим. Силердин 100 сомуңар менин өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн да. Силердин 1 литр бензиниңер же магазинден алып иче турган суу сумдугуңардын акчасы бир эле мени өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн. Аллах таалам үчүн жардам берип коесуңар деп суранам. Банк номерим 51 менен 19 14 30 деп Дастанбек А деп чыгат. Сбербанк карталар видеонун астында жазылган болот. Сбербанк картамдагы жазсаңыздар Дастанбек А деп чыгат. Тергөөсү жазылып калды.
Анан 2 күн камап, эсиңердеби? Мен үй камагына чыгып, бирок 2 ай тергөө жүргүзүп булар. Бишкектин Сырлов ровдысы. Тимеле аябай текшеришти. Печатымды текшеришти. Уставымды под лупой монтип текшеришти. Под лупой карашты менен, монтип карашыптыр менен монтип. Кынтыктап алган жок. Диетиңиз мыйзамдуу болуп чыкты. Налог төлөткөндөрүнүн баарын текшеришти. Баары таза чыкты аяктан. Анан айласы жок таза экен деп туруп сотко тептишти. Бул ошо кезде өлгөндүн үстүнө көмгөн кылып, тим эле аш тойдон куралгансып, жана мен интернетке чыгарып салган аферист мошенниктин көбү жетип келип, 15-20 киши. Үстүмөн арыз жазып, тим эле аш тойдон куралгансып, долячыдай болуп. Болбосо өздөрү аферист, ууру мошенник, миллиондорду жегендин далилдери бар. Мен без расписки чыгарбайм да, без расписки. Анан далилдеп салдым милициянын тергөөсүндө. Калппы. Мына, жөбөдүм мына, распискиң турбайбы. Өздөрү шерменде болду. Шерменде болушту, еще милиционун учетуна туруп калды, как мошенник катары. А мен болсо монтип соттон кутулуп кеттим, көрдүңөрбү? Андыктан бүгүндөн баштап мен ишмердүү булалат. Жаңы WhatsApp номериме кайрылгыла. Миллиондорун алаткандар, акчасын кайрылбай жүргөндөр кайрылгыла. WhatsApp Ошка номерим жаңы азыр. 0509 38 37 36. Опоңа кайрылгыла, жардам берем. Уже мыйзамдуу түрдө. Анан дагы бир нерсени айта кетерим, күлкүлүү бир нерсе. Өткөн жумада тиги ырчы, Кайрат Пирмердиев деген ырчы, точно меникине иш менен 100 000 сом штраф салынган турбайбы? Улуттар аралык коштоо деген. Анын иши күлкүлүү. Кошуна мамлекеттин элин жинап келип, баскынчы Кенесары Касымов түндүктүн элин кырып кирет. Кырып кирсе, тиги менин жардашым Кочкол Ормохан Сарбага Саяктыман жинап келип, ошол баскынчылардын баарын кырып, Кенесары Касымовду колго түшүрүп башын алып, ошентет. Ошенткен үчүн анан бияктан чыгып алып, Кайрат Пирмердиев кесүүнү сурап, ага да 100 000 сом штраф. Мен тиги аферисттердин улутун атап коем деп, мага да 100 000 сом штраф. Аранда мен кишине салмактуу болуп атпайбы? Анан получается, для себя уясните, Кыргызстанда бирөөнүн улутун атап кереги жок экен. Только Кыргызстанды тап койгула болду. Ошондо мендей балайга калбайсыңар. А так баары отлично, баары жакшы. Бүгүндөн баштап колу жолум бош, интернетке чыгып турам. Жана алда тегендер, алдам калгандар мага кайрылгыла. Номеримди айттым. 0509 38 37 36. Жардам берем. Натыйжалуу, эффективдүү. Ушунака анан.